Ассалауму алейкум туугандар, сиздер менен Крипто Кыргыз YouTube каналы. Угуп атсаңыздар керек, көрүп атсаңыздар керек. Эмне болуп атат, эмне жаңылык болуп атат. Туугандар, негизи криптовалюта деген бизде андай түшүнүк бир аз да негизичи. Ошондуктан могу МСНдин негизөөчүлөрү бир аз башкачараак башкачараак эле жол менен таратты десек болот да. Кандай жол менен болгон кезде дагы мыйзамдуу баардыгын каттап анан иштесе болмок экен. Мындай ылуу чуусу жок болмок. Канткен кезде дагы эми мамлекет өзү жайына болуп коет деп ойлойм. Так, обзор туугандар, МСН канча болуп калды? Кандай өзгөрүштөр бар? Баарыңыздарга кызык болуш керек. МСНге киребиз. Мынакей туугандар. Кечээ күнү эле $3 ашуун болуп турган МСН бүгүн 81 цент туугандар. 78 уже. Түшүп атат туугандар барган сайын. Эми буну кандай дейбиз? Бу эл коркту туугандар. Эл чочуду. Эл чочуп калды. Негизи келечеги бар. Эмнеге келечеги бар деп атам? Бул чектелүү криптовалюта болгон үчүн айтам. Бирок бир коркунучтуу жагы дагы бар. Азыр биржада оборотто болгону 550 миң гана МСН коин бар. Калганын мүмкүн кайсы бир кичинекей бөлүгү элдердир, кайсы бир бөлүгүн элдер тараткандыр. Бирок негизги бөлүгү кимде экени аябай сыр бойдон калууда. Кызык туугандар, мүмкүн аябай кымбаттаганда бат сатып бат качам дегенби, ким билет, Кудай билет. Эми анын бирдеке деш кыйын туугандар. Канткен кезде дагы мына ценасы туугандар 78 цент болуп калды. Эми буну саткандын эле кажети жок болуп калды туугандар. Уже канча минуска кетти элдин баары. Жеке мен өзүм айтсак туугандар, мен $3 ашканда саткам. Негизги бөлүгүн сатып, ошондо саткандан кийин башка бир мындай перспективасы күчтүү болгон монеталарды алып койгом. Эми туугандар, криптовалюта мындай өтө тобокелдүү келет. Ошондуктан жакшы карап, жакшы эме кылыш керек. Мынаны байкаңыздар туугандар, МСН коинду башкалар эмне деп жазып атат? МСН коин скам дейт бирөөсү. Дагы максат деген жазыптыр. МСН скам деп дагы бирөөсү жазыптыр. Скам эми бул мындай жалган жала ушундай сыяктуу да. Скам деп жанагы эмелер келет го. Сообщениячи ошондой сыяктуу. Скам токен дейт. Салана не бирдемке. Бул жагы башка экен. Элдер уже мындай МСНден көңүлү калып калган сыяктуу туугандар. Карасаңыздар, 2000 адам көрүптүр, 3000 адам, 883 адам, 67 адам. Рынок, кайсы рынокто бар? Бир гана могу Мекс биржасында бар экен туугандар. Айтмакчы, эгер сатам десеңиздер, атайын видео чыгардым кайра башынан туугандар. Жанагы буга чейинки чыккан видеолор баардыгы өчүп кетиптир туугандар. Ошондуктан жаңыдан видео чыгардым. Эми аны бүгүн же эртең бир нече күнүн ичинде чыгарам. Ушул сиздер алган МСНиңиздерди сатып алышыңыздар үчүн кандай жол менен сатсаңыздар болот, ошо боюнча видео чыгардым туугандар. Өзүңүздөрдүн МСНиңиздерди кантип сатасыздар, канча комиссия алат, комиссия алган БНМны кантип толтурабыз, кантип телефонго Мбанкка сом кылып чыгарып алабыз, ошол боюнча видео чыгарам Кудай буйруса. Катталып коюңуздар туугандар. Уже 77 цент болуп калыптыр. Дагы бир башка сайттан
толугураак көргөзөйүн анда. Телефонду бурабыз туугандар, өзүңүзгө ыңгайлуу кылып алыңыздар. Так, загрузка болуп атат бир аз. График. Байланыш начар. Мынакей. Бир күндүктү көрөлү. Бул МСН'ин графиги туугандар. МСН мындай алып карасак стабильно эле $1 келген экен туугандар. 2024-жылдын баны акырына чейин, декабрга чейин $1. $1 бир аз түшүп, 90-80 ушинтип келген экен. Анан декабрдын канчалары десем, декабрдын 29-дары жаңы жылдын алдында аябай чоң бир киттер кириптир. Кит деген мындай чоң сумма менен, чоң каражат менен бул валютаны сатып алган рыноктогу, биржадагы адамдарды айтабыз. Ушуну айтып коюшат кит деп. Чоң акча каражат менен киргендерди. Мынакей туугандар, 29 декабрь күнү 19 дээрлик $20 чейин көтөрүлүптүр. Мынаны караңыздарчы. 29 декабрда $20 сатсаңыздар болмок экен. Эгерде биржага катталган болгонуңуздарда, бул биржага тез кирип байкап туруш керек туугандар. Мындай киттер ар дайым эле кире бербейт. Ушундай перспективасы бар монеталарга кирип турат негизи. Ооба, бул монета мындай баасы көтөрүлө турган монета, бирок ишеним жагынан бир аз кыйналып калды окшойт. Канткен кезде да туугандар, мамлекет менен МСНдин мындан аркы кандай иш алышат, кандай иш алып барышат, ошол жагынан маани байкап турабыз. Мына бир нече күндө аябай эле түшүп кетиптир туугандар. Ошо жаңылыктар чыгып, мына кечээ башталды го аябай элечи. Азаттык чыгарып, Али Токтокунов чыгарып, бүгүн болсо депутаттар трибунадан сүйлөп аябай. Баасы 79 центке чейин түштү туугандар. Негизи бүгүнкү баасы эң ылдый түшкөнү 44 центке чейин түшүптүр. Мында турат. Чоңойтуп көргөзүп берейин. Монда свечанын куйругу турат туугандар. Даже 37 центке чейин түшүптүр. Азыр кичинекей таймфреймди көрөбүз туугандар. 15 мүнөттүктү көрөлү. Мынакей. Ошол 37 деп атабызбы канча? Мына ушул жерге чейин келген туугандар. Мына 45, 37 ушул жерден дагы чоң киттер, акчасы көп немелер алып баштаган. Аларды көрүп башкалары да алган. Баасы могул жерде дээрлик $2 чейин чыккан дагы. Анан кече күнү жанагы маалыматтар, жаңылыктар чыккандан кийин МСН тигиндей мындай дегенден резко түшүп кетти. Азыр 79 цент туугандар. Өзүңүздөр байкаңыздар. Эгерде ишенимиңиздер күчтүү болсо, сактаңыздар. Акча керек десеңиздер, биржага катталып сатыңыздар. Айтмакчы, биржага Binance менен MEX биржасын өткөрүш керек болот туугандар. Ал биржаларга мен ссылка таштап коем. Ал ссылка боюнча кирсеңиздер, ар кандай бонустар берилет, $5 $20 чейин. Ошондуктан ссылка менен киргениңиздер дагы пайдалуу туугандар. Видеонун алдына Binance регистрация жана MEX биржасы регистрация деп жазып коем. Тынч болуңуздар, катталыңыздар туугандар. Муну аябай кыжаат болуп, нерв болуп отурган МСН алып алгандарга жөнөтүңүздөр. Бир аз да болсо МСН жөнүндө маалымат алып алып, жүрөктөрү тынч отурушсун. Эми мамлекет азыр сотко ашышы мүмкүн болуп атат могу МСН боюнча.
жаңылыктарды кирип карап туруңуздар. Алил Токтокуновдун каналында дагы видео чыккан. Ошондон да караңыздар туугандар. Алил Токтокуновдун каналында айтышты дагы бул боюнча маалымат топтойбуз деп. Ошондуктан YouTube'дагы ошондой маалыматты жеткирүүчү каналдарга да катталып коюңуздар. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар туугандар. МСНге обзор кылып турабыз эми. Мындай бурулуштар негизи криптовалютада тез болуп турат туугандар. Тынч болуңуздар. Катталып коюңуздар дегенде көпчүлүгү мындай кыргыз тилинде так сүйлөшө бербейбиз го негизичи. Эми мен деле так сүйлөйм дебейм туугандар. Аракет кылып атабыз, Кудай буйрса. Регистрация кылып койгула, подписация кылып койгула мына каналга. Регистрация да болду. Подписация кылып койсоңор туугандар, көбүрөөк адам көрүп, көбүрөөк адам уже МСН боюнча маалымат алсын туугандар. Кийинки видеону Кудай кааласа 2-3 күндөн кийин чыгарабыз.